Касымалы Жантошев. Қаныбек романы. Бірінші кітап. Кичинекей құл. Құлын жал болса мингенім, құлын тон болса кигенім. Қуырасам ақыл табышар құмар көз болса сүйгенім деп. Қызыл чырай нұр жүзді, қырдач мұрын қара қаш, қара көз кичинекей жаш Қаныбек таяғына сүйеніп, биік асқаның башында атасы сансыздан үйренген ырын-ырдап тұрады. Мезгіл түш қишайған, аба ысық, күн ашық. Асқанның алдындағы кичинекей бұлақтан су ішешеп, қойлар бұлақтың екі жағында жайбарақат оттап жүрішеді. Үйде қалған қозысын сағынғанын білдіргендей, анда-санда кенже туған соғылықтарды маараған үндері бірде мындан, бірде тегінден ұғылады. Қаныбек али асқаның башында тұрады. Ал жөнеле тұрған жоқ. Мен сенің құрағыңда Шамырбек датқаға құл болып келіп қой қайтардым. Ошондан бері менің сүйген жерім ушул асқаның башы. Бұл асқаның башында тұрып қарағанда, айланаң алдағайдан бері алақаныңда тұрғандай көрініп тұрады. Мен дайыма ушул асқаға шығып, екі жақты, көбінше атынем жүрген алай тарапты қарайым. Қайғымды басам, көңіл ачам, деп айтқан атасының сөздерін есіне түшіріп, айланасына ач көздік менен көз жүгіртіп тұрады. Қаныбек түштік батыш жағынан Памир тоолорунун тармақтарын бүлбүлдөтүп көрсө, түндүк чыгыш тарабынан үч таш жайлоосун, анын ары жағынан Тянь-Шань тоолорунун чокуларын карап, анын ары жағынан Алай-Ку, Арпа тоолорунун бүдөмүктөлгөн чокуларын байкайт. Чыгыш тарабында болсо Какшал тоолору жатат. А түштүгүндө Кичи Коргошун кени, Чоң Коргошун кени тоолорунун баштары көрүнсө, ошол тоолордун аркы эли алдында Кашкар шаары жашынып тургандай сезилет. Ал айланасын дагы имерип карады. Тоолордун катмарланган кырларын кургак чөп жеп, суу ичпеген уйдун тогуз катына окшош турса, ал тоолордун арсайган бийик чокуларын арстандын тиштерине окшоштурат. Қаныбек башка тоолордун кандай асылдыгын бардыгын билбейт. Туулуп өскөн, эс тартып көргөн жери улуу чатты үч ташты гана билет. Жана аны жакшы көргүсү келет. Бирок эмне үчүндүр көргөн жеринин бардыгы жылаңач. Атасынын жакшы көргөн досу Карыптай, жана анын үй бүлөсүндөй тартайып жылаңач турат. Улуу чаттын чөйрөсү аскалуу тоо, какыраган таштак, адырлуу боз жам. Анда-санда эрибейген алты гана, кайбир жерлеринде бир, эки элиден артпаган суйдаң чөптөрү болсо, чөп суунун бойлорунда тукул токой. Башка жерде өсүп, карагайлуу токойлордун аралай албай, бетегени белден буратып, көк шибер менен көөдөнү арпа ордуна көргөн адамга бул жерде эл жашап, малын багып, тиричилигин кылат деп ишендирүү кыйын эле. Анткени жердин берекеси ошондой. Бирок жаш Каныбек үчүн табияттын мындай көрүнүшү байкалбады. Аны байкоону ал ойлогон да жок. Анткени анын көз алдында жалган жалаа менен доого жыгылып, жалгыз музоолуу уюн, үч улактуу эчкисин Түлкүбек менен Атабек ойлогон айыпка берип, 4 баласын колунан жетилешип, Карып аялы экөө бектерге жалынып ыйлап тургандар элестеди. Тек Түлкүбек менен Атабек сыяктуу жер жүзүндөгү митайым тоолордун бардыгы чогулуп, улуу чаттын тоосун тегеректеп, таштан жаралган тулкулар менен туш тарабынан кысышып, түркүм чыгым жана айып үчүн улуу чаттын бетиндеги бардык өсүмдүгүн сыйрып алып, таштарын шагыратып, биротоло мүңкүрөтүп салган сыяктанат. Ушул себептен улам бир көрпө үчүн атасы сансыз Атабекке 300 боо чөп бересе болуп калгандай сезет. Каныбектин ырдап тургандыгы көрүнүшү өзгөрүлүп, сабыры сус тартып, кабагы бүркөлө баштады. Ой чиркин турмуш ай, жанды жай алдырып, жадырап күлүүнүн кымбаттыгы ай. Карачы, көрүнгөн байдын малын баккан койчу, жылкычы, бардыгынын колу буту шор, ийини жоор. 6 ай жай эгин эгип, курсагын тойгуза албаган дыйкан ата. Тиги Карыпты карачы, жайы кышы көрүнгөнгө чаар экер. Бирок ийини бүтөлүп, балдарынын курсагы той элек. А менчи, мен бир көрпөнү 30 боо чөп оруп бересе болуп алсам,
10 жылдан бері құтыла албай, эми 300 боо чөп оруп бересе болуп отурам. Ай шорду башай оңбогон Атабек, бир чүкөңдү 3 үлтүк кылып, бирдин тебетейин бирге кийиштиресиң. Мына бул жердин берекесин карасаңчы. 300 боо чөп чыга турган жер барбы? Деп сансыз ушул асканын башына чыгып, таягын таянып туруп, көп ойлоно турган. Атасынын бул кайгысын Каныбек да бир нече жолу уккан. Анын кабагынын бүркөлүшү да ушул жөнүндө болчу. Эмне үчүн атамды Каныбек ушунчалык насыя кылат? Эмне үчүн атамды Атабек ушунчалык насыя кылат? Ал өзү башка бирөөлөргө бекеринен ат берип, төбө берип эле жүрбөйбү? А менин атама бир көрпөнү бекер берип, же акчасын кечип койсо эмне болот? Эгер Атабек акымы кечпейм десе, кечип кой деп Түлкүбек эмне үчүн Атабекке айтып койбойт? Биз анын бүлөсү, ал биздин бек эмеспи? Ал эмне үчүн атамды насыялардан куткарып койбойт? Бир көрпө үчүн Атабек көп болсо эле бир кой алар. Биздин бек ушунчалык койунан бир кой берсе кантет эле? Бекер бергиси келбесе, атамын акысы үчүн, же менин кой кайтарган акыма деле бир кой бербейби? Акыркы оюн ойлогондо Каныбек аябай кубанып кетти. Анын көздөрү жайнап, бүркөлгөн кабагы ачылып, дүйнөсү төгөлдөнгөндөй боло түштү. Асканын сол жагы менен өйдө карай жайылып келаткан эчкилердин алдына карай таш ыргыта кыйкырып койду да, кулун жал болсо мингеним, кулун тон болсо кийгеним деп адатынча ырдады да ойлоно токтой калды. Анын көздөрү дагы чоңураак ачылып, уурттарына күлүмсүрөө пайда болгонунда өңүнөн жаш өмүрдүн бактылуу шамы жанып, асмандагы күн менен айкалыша түшкөн сыяктанды. Кандай сонун болор эле. Биздин бектин кулун тонундай, кара кулунун терисинен жасаткан кулун тонун болсо да, анын кула жоргосундай жок, андан да сонун тобурчагым болсо. Анда мен алайдагы чоң атаман мал алып келип, атамы карыздан куткарып, энем экөөнү эч качан кор кылбай багар элем. Экөөнү гана эмес, чоң атам менен чоң энемди да багар элем. Жок, чоң атам менен чоң энем бизди багар эле. Анткени алар Алайдын бейишинде, Орусияда турушат эмеспи? Алар кул эмес. Жалган жала менен бирөөнү бирөө айыптабайт. Жер кандай сонун. Атамын бала чагында көргөндөрү чын болсо, жер эмес эле, Бөрүбай молда айткан бейиштин так өзү. Коктуларынан салаала баккан тунук булак, жээгинде түрдүү тал, түркүн терек, ыкшалган кайың. Тоолорунда 2-3 кишинин кучактары жеткис, асман тиреген карагай арчалар, ат кулак менен аюу балтырганын жана таттуу балтыргандардын жөө киши эмес, аттуу кишилер аралап өтө албайт. Ышкындары менин билегимдей, акарагаты менен бүлдүркөнү болсо, чымчыктын жумурткасындай имиш. Баса, аттуу киши оролуп жыгылып чөбүчө. Бах, ошол чөп ушул жерде болуп калсачы, атам убара кылбай гана, өзүм эле үй ордундай жердин чөбүн жулуп берип, Атабектин жанын тындыраар элем. Ой, жыргаар элек. Атам бир көрпө үчүн күнүгө кайгы жебесе эле. Ооба, ошондой кылыш керек. Бектен бир кой алып, Атабектен кутулуп, анан бектен өтүнүч сурап, Алайдагы көк сууга кетиш керек. Чын эле. Ошондой бейиш турганда, атам менен энемдин ушул жерде жүрүшү кандай? Ырас. Алар Түлкүбектен жана анын катыны Күмүштөн жаман коркушат. Ошондуктан эч неме дей алышпайт. Атам менен энем бара алышпагандан кийин, чоң атам менен чоң энемдер үчүн өздөрү мында келишпейт. Эмне үчүн өздөрү мында келишпейт? Алар да Түлкүбек менен Күмүштөн коркушабы? Эмне үчүн? Же ал жерде арданып корко турган кишиси барбы? Жок, алар эч кимден коркушпайт. Андан көрө алар карып, жолду билишпей калышса керек. Ошондуктан жакында 3 таш жайлоосуна барганда, андан ары чоң атамдардыкына баруу керек. Ушинетип Каныбек таттуу кыялдын кучагына чыга албай, кубанычтуу турат. Анын кубанычын койнуна батырбай, кабагын жадыраткан себеп Түлкүбектин акысына бир кой алып, Атабектен кутулуп, ата-энеси менен Алайдагы бейишке барып эле. Балаң чоңоюп калды. Жаныңа эрчте жүрүп кой кайтаруусуна машыктыр. Келерки жаздан тартып, ачык күндөрү койду балаң кайтарсын. Сен үйдөгү күмүштүн отун суусуна караш, деп өткөн жылы Түлкүбек айткандыктан, сансыз Каныбекти ээрчитип, кой кайтарып жүрүп,
Алай жана көк суунун табигаты, көрүнүштөрү менен Россия тарапта кол жумшоо жоголгонун даңызылап айта турган. Ошондуктан Каныбек ал тарапты Бөрүбай молдо айтуучу бейишке гана теңиштирүүчү. Бирок эмне үчүн Түлкүбек Каныбекти кой кайтартууга үйрөттүрүп жүргөнүн жаш Каныбек эмес, анын атасы Сансыз да билбей турган.